Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өз сапарыбызда алдыны көздөй уламакчыбыз. Андыктан жалпыңыздар сыналга жакыныраак келиңиздер. Себеп дегенде биздин куттуу студиябызга жалпы элдин, калың элдин катмарына саламаттык үчүн кызмат кылып келген дарыгердин кеңешин сиздерге түз эфир аркылуу таң эрте кеп кеңешин чагылдырып бермекчибиз. Жакындан тааныштырып өтсөк, кесиптеш. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаментинин атайын бизге конок келип отурат. Ашыралиева Дамира Өмүрзаковна. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Келиңиз алгач кененирээк сиз жөнүндө таанышалы. Деги эле ошол кесип менен канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Бул кесипте мен 20 жылдан бери эмгек өтөм. Негизи мен клинический микробиология деп коет, ошол кесип боюнча диплом алгам. Бул биздин саламаттык сактоо системасында ушул санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорунда ошо 20 жыл болуп иштеп, ага чейин мен ооруканада иштегем, ошо лабораторияда. Азыр ошо 20 жылдан бери ушул тарапта иштейм. Келиңиз эже, сиз менен жалпы эле ошо полимераздык чынжыр реакциясы туурасында кененирээк сүйлөшөлү деп атабыз. Негизи деги эле ушул ПЦР деген эмне? Кененирээк ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Полимераздык чынжыр реакциясы бул молекулярдык генетикалык реакциялардын түрүнө кирет. Ал эми эгерде биз COVID-19 оорусуна байланыштырсак, бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштоосу боюнча негизги лабораториялык ыкма болуп эсептелет диагностика боюнча. Мындан тышкары башка ыкмалар дагы көрсөтүлгөн, бул иммуноферменттик анализ, жанагы ыкчам тест деп коет. Бул эки тест көбүнчө бул көмөктөшүү тесттерге кирет. Анткени алар оору бейтаптын ушул ковидке болгон реакциясы кандай, антитело деп коет, ошол барбы жокпу, же болбосо жанагы ыкчам тест дегенибиз бул жана көпчүлүк адамдар көп болгон жерлерде, аэропорттордо, же болбосо жаңы конуштарда эгерде ушул ПЦР тестти өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, же болбосо жана өтмөктөрдө ошол жерлерде колдонулса болот. Бирок бул тесттен кийин сөзсүз түрдө полимераздык чынжыр реакциясы менен тастыкталыш керек. Рахмат. Деги эле айтып өтсөңүз, ошол жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө деле кызык болуп жатса керек. Негизи эле өлкөбүздүн кайсыл жерлерине барып тапшыруу керек? Мүмкүн болсо дал ушул түз эфир аркылуу даректерин, байланыш номерлерин да айтып өтсөңүз болот, мүмкүнчүлүк болсо. Азыркы учурда биздин мамлекетте 12 мамлекеттик лаборатория жана 4 жеке менчик лаборатория ушул COVID-19 диагностикалоо боюнча иштешет. Бул 3 лаборатория түштүк аймакта жана калганы 9 түндүк аймакта жайланышкан. Ал эми башка мамлекетке кетчү жарандарды ПЦР тесттен өткөрүү боюнча бизде мамлекетте 2 жеке менчик лаборатория жана 2 мамлекеттик лаборатория аныкталган. Анткени бул аныктоонун негизи өзүнүн процедурасы бар, өзүнүн талаптары бар да, башка мамлекеттер койгон. Ошондуктан бир лаборатория бул Бишкек шаарында жана силер айтып кеткен департаменттин карамагына кирет. Бишкек шаары Фрунзе 535 дареги. Ал эми Ош шаарында Ош санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда жайланышкан вирусологиялык лаборатория. Бул 2 лаборатория, лаборатория Оштогу Байтемирова 53 дарегинде жайланышкан, Кичи Черемушка районунда. Бул 2 лаборатория эмне себептен ушул мамлекеттик 2 лаборатория аныкталган? Анткени буга чейин эле бул 2 лаборатория бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аккредитациядан өткөн лабораториясы. Ошондуктан ушул талапка байланыштуу ушул 2 мамлекеттик лаборатория аныкталган болчу. Негизи ошол ПЦР тапшырганда канча саатта даяр болот? ПЦР тапшырганда негизи жыйынтык 5-6 саатта даяр болот. Бирок кээде жарандар кичине мындай туура эмес түшүнүп алат. Алардын анализ алганда дароо эле жумушка киргизилбейт. Анткени ар бир адам үчүн өзүнчө коюлбайт. Бул ушул анализдер, мындайча айтканда, образецтер
чогулуп туруп анан кийин бир маалда киргизилет да. Эки лабораториядын мисалы үчүн эртең менен саат 10го чейин бергендер кечинде саат 3-4 алып калат жыйынтыгын. Ал эми 10дон саат 2ге чейин бергендер кечки 8ден 9га чейинки мүнөттө алып калышат да. Ушул жана топтолуп анализ жүргүзүлөт. Бул жыйынтыктар көбүнчө эгерде оорулар болсо, бейтаптар, жанагы оор абакалдагылар болсо, бизде өзүнчө группа түзүлүп туруп, алар тез аранын ичинде жумушка алынат. Анан башка жака кеткен жарандардан бирээринин астында сөзсүз түрдө ушул лабораториянын адиси сурайт, качан кетет, билети канчасында деп. Анткени кээ бир жарандар туура эмес эрте келип алат. Мисалы үчүн 2-3 күнөн уча турган болсо, бүгүн мисалы үчүн бүгүн берсе, ал эми бул жыйынтыктын мөөнөтү, мындай иштөө мөөнөтү 72 саат. 72 сааттан кийин башка мамлекетке учууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Айтып өтсөңүз, дал ошо биз сөз кылып жаткан ПЦР тесттин коддор менен корголоо, ошол жөнүндө кененирээк токтолуп өтсөңүз. Жыйынтыкта лаборатория изилдөөнүн жыйынтыктары 3 тилде берилет. Биринчи бул кыргыз тили, өзүбүздүн мамлекеттик тил, анан орус тилинде берилет жана англис тилинде берилет. Англис тилинде көбүнчө жана башка мамлекетке, англоязычный мамлекетке учкандар үчүн берилет. Ал эми биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде орус жана кыргыз тилинде берилет. Анан жана сиз айтып кеткен QR код деген бар бизде, атайы ушул мамлекеттик биздин сан ариптештүү борборунун жардамы менен, көмөктөшүүнүн жардамы менен биздеги жана ID картанын негизинде ошол QR код берилет. Бул QR кодду атайы программа бар, ошо менен текшерсе болот. Ошо текшергенде аныгы чын эле бул ушул тастыкталган анализби, чын эле ушул жаран берди, ошону коргойт да. Ошол коргоонун бир ыкмасы QR код менен берилет. Негизи ушул ПЧР боюнча эжеке башка мамлекетке кеткен жарандарыбыз мындай кантип анализ тапшыра алышат? Аларга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Негизи жанагы мен айтып кеткен 72 сааттын ичинде боло тургандай бериш керек. Жаран келгенде, эгерде ал бизде бир ар кандай жеңилдиктер, мүмкүнчүлүктөр бар. Бул мүмкүнчүлүктөр кимге таралат? Бул 6 жашка чейинки жарандар, кичинекей балдар акысыз түрдө өтөт ПЧР тести. Андан тышкары жанагы медицинский туризм деп коет. Эгерде аларды атай аныктоочу кагаздары, документтери болсо, жолдомолору болсо, алар дагы ушул дарыланууга кетип аткан адамдар, ошолор дагы жана социалдык жанагы өтө уязвимый адамдар, ошолор дагы эгерде биздин жетекчиликке кагаз түрүндө кайрылса, алар жолдом шилтеме берет дагы, алар акысыз түрдө ошол ПЧР тесттен өтөт. Айтып өтсөңүз, негизи эле ушул өлкөбүзгө коронавирус келгенден бери ушу ПЧР деп ушу тест көп элдин оозунан алынып калбадыбы, тесттен өтүпчү. Дал ушул илдетке чейин бул тесттен өткөндөр бар беле, катталчу беле, кайсыл илдеттин негизинде катталышчу эле, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Бул ПЧР тести бүткүл дүйнөдө коюлат. Бул жана мен айтып кеткендей молекулярдык генетикалык жана геномдун ДНК, РНК деп коебуз. Ошолорду аныктаган ыкма. Анан бул ыкма башка инфекцияларды тастыктоодо деле колдонулат. Бул ыкманын өзгөчөлүгү тез аранын ичинде берилет. Эгерде биз жана классикалык ыкмалар деп коебуз, алар бир нече күндү талап калса, бул бир нече саат деле, эң көп болгондо 5-6 саатты талап кылат да. Ошондуктан бүткүл дүйнө жүзүндө ушул кыска мөөнөттүн ичинде берилген үчүн жана анын сезимталдыгы өтө жогору болгон үчүн, сезимталдыгы 95% түзөт да. Демек башка ыкмаларга караганда, эгерде башка ыкмаларда аныкталбай калса, бул ПЧР тести менен аныктоого мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бул ПЧР тести көпчүлүк ушул инфекцияларда аларды тастыктоодо колдонулат.
Негизи ошо ПЧРге ошо балдарда акысыз тапшырат деген кеп угуп калдык эле. Негизи канча жаштан үйдө балдар акысыз тапшыра алат? Жеңилдиктер, Бул жеңилдиктер 6 жашка чейинки балдарга таралган. Бул негизи айтып өтсөңүз ушул вирус келип баягы элдер азыркы күндө бүгүнкү күндө кайрылгандардын саны көп болсо керек чындыгында статистика жака баш баккан болсок. Эгерде статистикага баш баксак, эгерде биз баягы июль айындагы ситуацияга кайрылсак, андан бир топ эле азайып калды. Анткени мисалы үчүн биздин лабораторияны алсак, эгер июль айында биз 800дөн 1500гө чейин анализ жасасак, бүгүнкү күндө бир 200гө чейин, 300гө чейин анализ жасайбыз. Анан акыркы октябрь айында биздин мамлекеттеги ар кандай политикалык өзгөрүштөргө байланыштуу кичине оорунун саны, бейтаптардын саны жана кайрылуулар көп болгон. Азыркы учурда стабилдүү, мындай кичине төмөндөдү деп айтсак болот. Бирок ал деген мындай эч качан эмеге жатпайт. Такыр эле жана социалдык дистанцияны сактоо, же болбосо масканы кийбөө дегенге. Анткени баарыңар эле угуп атат болушуңар керек. Азыр жана Англиядан чыккан жаңы штамм боюнча ошондуктан жарандарга кайрылып кетет элек. Биз ушу медицина кызматкерлери бүт талаптарды, өзүн өзү коргоо боюнча талаптарды азырдагы ушуну сакташ керек жана ушу боюнча иштерди алып жүрүш керек. Рахмат. Азыркы учурда эжеке абал кандай дегиле? Азыркы учурда биздин мамлекетте эпидемиологиялык кырдаал стабилдүү. Жана жаңы штамм боюнча бизде азыр катталган жок. Анткени мындайча айтканда биздин ушул коңшу өлкөлөрдө деле, Өзбекстан, Казакстанда деле, андан тышкары Россияда деле ушул жаңы вирус, жаңы штаммдын, вирустун жаңы штаммы тастыкталды, же болбосо табылды деген маалымат жок. Бирок биз ар кандай даярдыктарды көрүп атабыз. Анткени бизде ушу жана мен айтып кеткен молекулярдык генетикалык ыкманын бир нече түрү бар. Алардын эң мындай өтө мындай жогорку деңгээлдеги түрлөрүндө бул ушул геномду, вирустун геномун секвенирование деп коет, бөлүп ар бир геномдун участогун аныктоо боюнча кайсы жери өзгөрүлдү депчи, мисалы үчүн жаңы штаммды алсак, ал жерде ушул биринчи жолу Англияда сентябрда аныкталганда, ушу сентябрдан бери акыркы маалымат боюнча 17 жеринен ушул вирус өзгөрүлүптүр да. Анан кийин биз ошону bizde барбы ал, жокпу? Анткени азыр карым-катнаштар да көбөйдү да. Ошондуктан биз азыр иш-чараларды көрүп атабыз. Ушул бизден табылган вирустарды, ушу жаңы вирустун геному барбы, жокпу деп Россия Федерациясы менен азыр келишимдин алкагында даярдоолор жүрүп атат. Ошол жана табылган образецтерди биз ошол жака жиберебиз, дагы толук кандуу филогенетический ыкма менен изилдөөгө барбы бизде азыркы учурда жаңы штамм жокпу деп ошол иш боюнча чараларды көрүп жатабыз азыр. Рахмат. Деги эле эл ичинде айтылат эмеспи, бир жылда бир дени сак адам деле дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруу керек депчи. Анан дал ошо биз сөз кылып жаткан ПЧР тестке дал ошол дени сак адам деле жылына бир жолу барып көзөмөлдөн өтүп турса болобу, же милдеттүү түрдө ооруга чалдыккандан кийин гана текшерилүү шартпы? Бул ПЧР тести диагностикалык тест, мисалы үчүн жана инфекцияларды деле аныктабайт. Бул ПЧР тест андан тышкары жана өнөкөт тубаса ооруларды аныктайт. Же болбосо кээде болот эл ичинде мисалы үчүн аталыкты аныктоо боюнча анда да колдонулат. Же болбосо жанагы онкология ооруларын ошолорду да аныктайт да. Ошондуктан бул жолдомо ПЧР тестке дарыгердин көзөмөлү менен өтөт.
Анан инфекцияны болсо, мисалы үчүн өнөкөт инфекциялар болот, жана герпес вирус менен болгон. Аларды эгерде мисалы үчүн өзгөчө жанагы балалуу болом деген жаштар, же болбосо кээде болот өнөкөт мындай көпкө чейин балалуу боло албагандар, ошолор дагы өтөт да дарыгердин шилтемеси менен. Демек биздин өлкөбүздө ушундай дени сактыруу эле алдын ала тесттен өткөндөр бар десек жаңылышпайбыз. Бар. Бардык ооруларга тест тапшырса болот деп. Негизи тесттин жыйынтыгын интернет аркылуу көрүүгө болобу? Жана көптөп калып атыңызбы? Азыр тилекке каршы бул иштин жүзүндө иштеп атабыз. Анткени QR код болгону менен биз ушул эмеде интернет аркылуу берүүдө биз анын коопсуздугун камсыздашыбыз керек. Ошондуктан биздин жана мамлекеттик санариптештүү борборунун жардамы менен ушул тарапта иштеп атабыз. Биз аларга кайрылганбыз, атайын жолдомо менен ушул жагын бизге тезге салып бергиле деп. Анткени жарандар анализди бергенден кийин интернет аркылуу көрсө болот. Бирок жана атайын программа бар, ошо менен QR кодду текшерсе болот. Ал эми интернет аркылуу берип же болбосо СМС менен берүүнүн алкагында биз азыр иштеп жатабыз. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип биздин студиябыздын коногу болуп, жалпы элибизге дал ушул ден соолугун, саламаттыгы үчүн кеп кеңешиңизди бергениңизге терең ыраазычылык билдирели. Убакыт деген кыска экен, сиз менен дагы да болсо кененирээк маек кургузу келип турат. Дал ушул маек соңунда эми сизге эркин микрофон берели. Урматтуу кыргыз калкы, ооруну алдын алуу бул силердин колуңарда. Ооруну дарылоо кыйын, ал эми алдын алуу оңой. Биринчиден жанагы медициналык кызматкерлер айткан шилтемелерге көңүл буруңуздар. Ал социалдык дистанцияны сактоо, масканы кийүү жана денени чыңалтуу. Мындайча айтканда, өздүк гигиенаны сактоо. Бардыгыңарга сак саламат болуңуздар, жергебизде тынччылык болсун, жумушуңарда ийгилик болсун. Чоң рахмат эжеке. Сиздердин дагы ар ишиңиздерде ийгилик коштоп жүрсүн дейли. Дал ошол элибиздин баатырлары аталып ар дайым бар болуңуздар. Сиздерге да ден соолук каалайлы. Келип бергениңизге дагы бир ирет чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин бизге атайын конок келген. Бүгүн сонун кеп кеңештерин берди деген ишеничтебиз. Албетте, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө пайдасын тийгизет деген ишеничтебиз. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.